Бүгүнкү чыгарылышта Самара Каримова айылдыктарга 1,5 миллион сомго соопчулук көрсөттү. Көп балалууларга кир жуугуч машина берди. Айзада Жамгырчиева Анжеликанын жаңы особнягына чачыла чачты. Динара Акулова: Бек Борбиев, сен бул ырды ырдай албайсың деген. Саламатсыздарбы мекендештер, шоу-бизнес жаңылыктарынын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айзада Жамгырчиева Анжеликанын жаңы особнягына чачыла чачты. таласки же, таласки. Мен телевизор чачкамда койдум. Эки элдин ынтымагы бекем болсун. Ушундай үйдү Эстрада ырчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Баткен Делек айылдарындагы 200 үй-бүлөгө соопчулук жардам көрсөткөнүн 20 майда Facebook баракчасына жазып чыкты. Аллахым буйруса, Баткен Делек Тажикстан менен чектешкен айылдарга 1,5 миллион сомдук гум жардам таркатабыз. Чек арада жашаган бир туугандар, мен үчүн баатырлар. Кайрымдуулук акциямды колдогон Ханыбек акебизге Аллахым ыраазы болсун. Список бар. Буйруса ар бир жардамды өз колум менен таркатып чыгам. Ун, күрүч, шекер, май, көп балалуу үй-бүлөлөргө кир жуугуч машина. Кылган сооп иштерибизди Кудайым кабыл кылсын, ылайым. Ыйык Рамазан айыңыздар менен. Буйруса видео менен бөлүшөм. 200 үй-бүлөгө даярдалды, деди ырчы. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңуз менен бөлүшкүңүз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Мындан катта бай болсун, Мен бир концертке катышып, жаңы ырдашым керек болуп калды. Бирок менде жаңы ырым жок эле. Анан Бек Борбиевке кайрылдым. Мага жаңы ыр таап бербесең болбойт. Ал концертке сөзсүз катышып ырдашым керек. Бирок ырым жок дедим. Анан Бек: менде бир ыр даяр турат. Бирок ал ыр сизге туура келбейт деп айтты. Мага угузчу деп сурандым. Чындыгында бул ыр менин үнүмө туура келбеген ыр экен. Эркек кишинин үнү менен ырдалса, аябай жакшы чыга турган. Ырдап көрөйүнчү десем, сен бул ырды ырдай албайсың деди. Мен болбой атып ырдадым. Куплети ылдый, кайрымасы бийик ырдалыш керек болчу. А мен тескерисинче куплетин бийик, кайрымасын ылдый ырдагам. Анан Бек мага келип: Азамат, кантип ырдадыңыз? Мен сизди ырдай албайт деп ойлогом деди. Мына ошентип ушул күнгө чейин ак көпөлөктү ырдап келе жатам. Meni suyup durdun, suyamadım. Boldu yemi ak köpölök. Boldu yemi ak köpölök. Haylanda. Бул ырды нечедеген сахналарда ырдадым. Элге да жаккан окшойт. Көпчүлүк жаштар ырдап калышты, деди Динара Акулова. А сизге бул ыр жагабы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийга жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.